Алтынчы сабактын тапшырмасы катары биз дагы эле Маслоунун пирамидасы боюнча балдардын жанагы астындагы физикалык муктаждыктардан кийин коопсуздук муктаждыгында жүрөбүз. Коопсуздук муктаждык бала үчүн өтө зарыл, өтө маанилүү тарбиянын фундаменти катары түшүнүшүңүздөр керек. Демек, биз балдарга ошол коопсуз үйдө бала эркин, тынч, өзүнө болгон ишеними, өзүнө болгон баасы жогору, ал үйдө тынчсызданбаган, коркпогон, кыжаат болбогон абалда жашашы, бактылуу жашашы үчүн баланын коопсуздугу эң маанилүү экен. Ал үчүн балдар сезимдерин айтканды, башкалардын сезимдерин да сыйлаганды, өзүнүн сезимдерин айтканды, башкалардын да сезимдерин сыйлаганды айтышыбыз, үйрөтүшүбүз зарыл экен. Мүмкүн болушунча балдар менен сезимдер тууралуу маек сүйлөшүү уюштурсаңыз жакшы болот бүгүнкү сабактан кийинчи. Сезимдер деген эмне, сезимдердин жашоодогу мааниси кандай экендиги жөнүндө. Андан кийин сөзсүз түрдө балдарыбызды уга билүү адатын жашообузга кабыл кылышыбыз керек. Апам менин маанайым жок турат, менин настроениям жок болуп турат, апа мен мындай болдум дей турган болсо, мисалы үчүн сиз ага өтө көңүл кою менен, кунт кою менен уга билишибиз зарыл экен. Бул экинчи тапшырма. И жана балдарга кандай жардам керек болсо, даяр экениңиздерди билдиришиңиздер керек, балдарга айтышыңыздар керек экен. Анткени бала ата энеге ишенгенде гана ал өзүн ишенимдүү, коргоочусу бар сыяктуу өзүн эркин сезип жүрө алат. Эгерде ата энеге ишенбеген бала коргоочусуз, таянычсыздай, өзүн жалгыздай сезе тургандыгын эске алып койсок. Кошумча бир нерсени айта кетейин. Азыркы психологдордун айтуусу боюнча, сезимдери жабылып калган адамдардын каалоолору дагы орундалышы кыйыныраак болуп калат деп айтылат. Анткени биз сезим менен каалаганыбызда, сезим менен дуба кылганыбызда биздин каалоолор батыраак ишке ашат экен. Сезимдери жабылып калган адамдар муздак, робот сыяктуу катуу болуп калышат. Бирок сезимдерди так ажырата билүү менен бизге таанышмандык, көрөгөчтүк, сезе билгичтик адаттарыбыз калыптанат экен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Алган билимиңиздерге амал кылыңыздар, пайдалуу болсун деп ниет кылалы. Ошондой эле өзүңүздөрдү мактап коюңуздар бул сабакты көргөнүңүздөр үчүн. Сиз эң мыкты апасыз.